Бирбол партиясынын үгүткербени Баткен облусунда уланды. 4 сентябрда башталган эл менен жолугушуу иш-чаралары Талас, Нарын, Чүй, Ош облустарында өтүп келди. Партия лидери Алтынбек Сулайманов баштаган Бирбол партиясынын талапкерлерин жана мүчөлөрүн Баткен эли чоң кубаныч менен тосуп алды. Жыйында партия лидери Алтынбек Сулайманов карапайым элдин каалоосу тынчтык, чек ара маселелеринин чечилүүсү. Ал маселени чечүүчү биздин командада компетенттүү кадрлар жетиштүү деп белгиледи. Азыр өтө оор мезгилде турат. Бирок элдин үзүлбөгөн үмүтү дагы деле үзүлүлек. Бул качан чечилет? Кандайдыр биздин бир баатырларыбыз, балдарыбыз келип чечебек экен деген маселе күн тартибинде турат. Мамлекеттин бекемдиги, өнүгүүсү жана бакубат жашоосу биринчи кезекте коопсуздукка байланыштуу деген пикирин өмүрүн аскер кызматына арнаган инсан, мамлекеттик чек ара кызматынын отставкадагы полковниги, Баткен облусунан талапкер Саитжан Эратов билдирди. Саясатта келүүнүн себептери дагы эки себептери бар. Биринчи себеби Баткендеги көйгөйлөр, чек арадагы араздашуулар, конфликттер, инциденттер токтобой койду. Ошол маселени чечүү жолдорун билип, ошол маселеге кол кабыш кылганды билип туруп, чекеде туруп алган бул жигитчилекке жатпайт. Баткен облусунан талапкерлер да өз максаттары, пландары менен бөлүштү. Жана лидерибиз айтып кетти. Биздин курамда көбүнчө илимдүү, мыкты жигиттер бар. Бир дагы партияда андай список жок. Сиздер список үчүн, партия үчүн голос бересиздер. Ошонун арасында биз дагы барбыз. Андан соң партия өкүлдөрү Баткен районунун Согбент айылынын тургундары менен да жолукту. Биз айыл өкмөттөргө полный күчтүү укукту беришибиз керек. Айыл өкмөттөрдү укрупнение кылып, аймак кылып, губернатор деген, аким дегендерди жоюп таштап, айыл өкмөт түз премьер-министр менен иштеш керек. Партия лидерине жана талапкерлерге айыл аксакалдары бата берип, ийгилик каалашты. Егер биз ушул эки баланы шайлап алсак, өкмөткө сөз тийгизбейлик. Мынау эки колунубузду жер каратпайлык. Ушулар бир башыны манантип жүрсүн мыналардын алдыда. Бирбол өлкөнүн өнүгүүсүнүн альтернативдүү жолун көрсөтө алат. Сиздин добуш саткын саясатчылар сунуштаган акчага турбайт. Ал баа жеткиз, баргыла шайлагыла эмес, келгиле тандагыла дейбиз. Бирбол партиянын жаңы курамы, жаңы күч, жалындуу эрк менен парламентке баратат. Өзгөрүүгө, өнүгүүгө мезгил келди.